Саламатсыңарбы? Бүгүн 12 февраль 22-жыл. Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунан Питер шаарына жардамга муктаж болгон үй бүлөгө келип отурабыз. Бул үй бүлөдө 2 наристе жардамга муктаж. Айзада өзүн тааныштырып кетсең. Мен Кадыралиева Айзада Кейтбаевна, Токтогул районунун Соккен айылынан болом. Жалал Абад шаарында туулуп өсүп, ошол жактан окуп, анан азыркы учурда Новокузнецк шаарында турам. 4 баланын энесимин, 3 кыз, 1 уулум бар. 2 кызым бир оору менен ооруп, чоң кызым 2013-жылкы врачтар жүрөгү ооруду деп диагнозун кое албай 3 жылга чейин врачтар карап жүрүп, 2016-жылы Санкт-Петербург шаарына келгенбиз. Ошол жерден мукополисахаридоз первый тип деп коюлуп диагнозу. Бирок эч кандай лечение кылганга, операция кылганга эч кандай возможности жок болуп калган да. Ошондуктан азыркы учурда өмүрү бою берген ошол лекарство менен өмүрүн узартса болот да. Лекарствосын албай калса, ошол дарыны албай калса, организми отключаться этип баштайт да. Сперва ашказаны, тамак албай, анан боору шишип, жүрөгү деформация болуп, ал ооруну биздин кардиологубуз бетинин өзгөрүшүнөн билген да. Азыр кызым 8 жашта, бирок бою кичинекей, бирок акылдары бар жайында. 2021-жылы мына кызымды төрөгөнүндө роддомдо врачтар текшерип көрөлүчү, кызыңды деле кан тапшырып койгиле дегенден кан тапшырдык. Эч кандай белгиси жок болчу, баары жакшы төрөлгөн. 1 айдан кийин результаты келди. Что ошол чоң кызыма окшоп ооруйт деген. Андан бери жүгүрүп жүрүп, ошол донорду бир туугандарынан издештик. Чоң кызым туура келди. Азыр ошол чоң кызым туура келип, Питер шаарына келип, ушул операцияга. Бирок ошол операциядан 5 күн. Урматтуу кыргыз элим, силерге кайрылганымдын себеби ошол 8 айлык кызымдын жакында боло турган операциясына жардамыңыздарды сурайм. Химия терапиясынын дарыларынын өтө кымбаттыгына байланыштуу силердин жардамыңыздарга муктажмын. Кызымдын операциясы Санкт-Петербург шаарында Горбачевада болот. Чоң кызым 13 жаштагы кызым как донор туура келди. Операциясы трансплантация костного мозга болот. Ошо трансплантация костного мозга болгондон кийин анын реабилитациясы эле 4 айга созулуп кетет экен. Андан кийин восстановительный периоду болот экен. Өзүңүздөр билгендей эле азыр кымбатчылык, Питер кымбат шаар болгондуктан азыр оору дагы күчөп жаткан мезгилде мага отдельно кызымды ооруп калбасын деп отдельно комната снимать этип жашоо өтө кыйын болуп атат. Ошол сиздерден жардам сурайм. Сиздерге чоң рахмат. Мекенчил жаштар канатынын уюмунан чоң рахмат. Ушунчалык мен кыйналып турган мезгилимде келип жардам көргөзгөнүңүз үчүн чоң рахмат.
Айзада ушу Айгеримдин операциясына Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун салымын сага тапшырып коюңдар да. Ушу кызым жакшы болуп кетсин, операциясы ийгиликтүү өтсүн, ушуну кабыл алып кой. Рахмат. Ушул бардыгына рахмат айтам. Алла ыраазы болсун. Адалдап тапкан акчалары буйрусун, кылган ихсандары кабыл болсун. Бардыгына чын ден соолук, иштерине ийгилик каалайм. Эже, мына сизде атаңыз менен алыс жерден келип отурасыз. Ушу бир тууганыңызга колдоо көрсөтөйүн. Ооба, мен да алыс жактан келдим. Ушу бир тууганым экен. Онуктасак түшүбүзгө кирбеди эле. Ушинтип эки кызы оорукчан болуп калды. Көптү көрсө көл болот дегендей, айланайын кыргыз элим. Жардам колун сунуңуздар. Ушу эки наристенин өмүрүн узартайлы, жүзүнө күлкү тартуулайлы. Ушуларга массаж алып, капельницаларын убагында алса, эч жери оорубай, боору шишибей, жакшы болуп, күлүп жайнап жүрүшөт. Эгерде убагында капельницаларын албаса, ооруп, кычалат болуп, ыйлашат. Ошон үчүн кайдыгер болбойлу. Эмне дейм эми, ушу бир тууган сиңдим дагы давление оорусу бар. Ушу сахарный диабет да болуп калган. Өзүн карабайт, ушу балдарым деп эле жүрө берет дайыма эле. Ушу балдарым жакшы болуп кетсин деп дайыма ушинтип жүрөт. Кайдыгер болбоңуздар, айланайын кыргыз элим. Жардам колуңуздар сунуңуздар. Ушу Кыргызстандан келиптирсиз, ушу небереме, кызыма колдоо көрсөтөйүн деп. Аман эсен келгениңизге шүгүр. Сизге кубат берсин Кудайым. Ушу небереңиз жакшы болуп кетсин. Ушу неберемдин операциясы жакшы өтүп, өмүр узун жайга ата-энеси менен ырс кешиктүү бактылуу перзенттерден болуп, жакшынакай болуп, күлүп жайнап чоңойсун. Амин. Кылган жардамыңарга рахмат. Алла ыраазы болсун силерден.